Бүгүнкү сабагыбызда кыргыз орфографиясынын принциптерине токтолмокчубуз. Ар бир тилдин өзүнүн фонетикалык, грамматикалык түзүлүшүнө, жазма салтына байланыштуу орфографиялык принциптер иштелип чыгат. Ал принциптер ошол тилдеги сөздөрдү, сөз бөлүктөрүн жана сөз айкаштарын туура жазуунун негизин түзөт жана башкы багыттарын аныктайт. Кыргыз орфографиясынын төмөнкүдөй принциптери бар. Биринчиси морфологиялык принцип. Морфологиялык принцип. Экинчиси фонетикалык принцип. Фонетикалык принцип. Сөздүн уңгуларынын жазылышы морфологиялык принципке негизделген. Бул принцип боюнча уңгу сөздөр бардык учурларда бир түрдүү жазылышы керек. Башкача айтканда, уңгу сөздөрдүн составындагы тыбыштардын ар түрдүү фонетикалык закондорго ылайык өзгөрүп айтылышы эсепке алынбастан, алардын алгачкы тыбыштык формасынын сакталып жазылышы талап кылынат. Мисалы үчүн, мисалдарды келтирип көрөлүк. Биз деген сүйлөп атканда чачтуу деп сүйлөйбүз. Ал эми жазууда буга жол берилбейт. Жазууда чачтуу. Нанга биз мисалы үчүн мектебизде мен нанга барып келейин деп сүйлөй беребиз. Ал эми жазууда буга жол берилбейт. Эмне жазышыбыз керек экен? Нанга. Бирөө. Үйгө бирөө келди деп сүйлөй беребиз. Ал эми жазууда буга жол берилбейт. Бирөө деп. Бирөө. Дагы бирөөнү алалык. Көз сал. Ушундай кылып айтабыз, көз салып кой деп. Жазууда буга жол берилбейт. Көз сал. Эми эмне үчүн ушинтип жазылып атат? Биз булар мындай жазылышынын себеби сөздөрдүн мисалы үчүн уңгусуна негизделет. Демек, сөздөрдүн баштапкы мааниси биринчи. Чачтуу дегенде бул жерде уңгу чач. Ошон үчүн уңгу сөз сакталып атат өзгөрбөстөн. Нанга дегенде уңгусу наң эмес, нан. Бирөө дегенде дагы жанагы уңгусу бир болуп атат, бир. Ошон үчүн бирөө эмес, бир. Көз сал десек, көз эмес, көз. Мына ошон үчүн демек өзүңөр көрүп тургандай морфологиялык принцип дегенибиз бул уңгу сөздөрдүн эч кандай жанагы өзгөрүүгө учурабай, ошо калыбында берилиши. Уңгу сөздөрдүн тыбыштык жагынан өзгөрүп айтылышы көбүнчө аларга мүчө уланган учурларда үнсүз тыбыштардын алга жана артка карай өзгөрүшү, үндүүлөрдүн эринге жана тилге карай үндөшүп өзгөрүү, ошондой эле сөз курамындагы айрым тыбыштардын позициялык абалына карай жумшарып же каткалаңдашып айтылуу закондоруна жана башкаларга байланыштуу болот. Бирок жазууда бул сыяктуу өзгөрүүлөр билинбей, уңгулардын алгачкы тыбыштык составы сакталат. Буга төмөнкү мисалдарды келтирүүгө болот. Бул жерде айтып коелук, айтылышы анан жазылышы. Демек биз морфологиялык принцип болгондо сөздөрдүн айтылышы жана жазылышына көңүл бурабыз. Жазылышы. Мисалы үчүн ушундай эле бир сөздө тынчтык. Биз көпчүлүк үчүн сүйлөп атканда деги эле тынчтык эмес, тынчтык деп эле сүйлөйбүз. Тынчтык деп сүйлөйбүз. Ал эми жазууда тынчтык. Көпчүлүк жанагы ката кетирип аткан окуучулардан ушундан ката кетип кандай кылса ушундай жазылып коет, ошон үчүн ушундай каталар кетирип калат. Ачты, мисалы үчүн эшикти бирөө ачты дейбиз. А жазууда эшикти бирөө ачты. Намбы, мисалы үчүн, намбы. А жазылышында намбы. Карангүн. Карангүн деп биз айта беребиз.
Ал эми жазылышында караң күн. Сары ору. Мисалы үчүн ал саргайып сары ору болуп калды дейбиз. Сары ору. Жазылышында сары ору. Демек бул эми бул сөздөрдүн аябай жакшынакай кылып үйрөнүп билиш үчүн биз деген атайын орфографиялык сөздүккө кайрылышуудун айтылышы, анан жазылышы. Мына ушуга көңүл бурушубуз керек. Морфологиялык принцип боюнча ар бир сөз өз алдынча мааниге ээ болгон сөздөрдүн, түзүлгөн татаал сөздөрдүн ар бир компоненти бөлөк-бөлөк жазылат. Мисалы үчүн 5 манжа десек, татаал сөздөр болгондо 5 манжа. 5 манжа. Бул айтылышында. Ал эми жазылганда ар бир сөз өз алдынча 5 манжа болуп жазылышы керек. Bir ооз деп сүйлөй беребиз. Жазууда bir ооз. Дем алыш. Жазууда бул дем алыш. Демек мындай сөздөр дагы эле толтура. Мисалы үчүн кер аяк деген сөздү алсак, кула ат, сары айгыр деген сөздү алсак, ушунун баардыгын кер аяк, кула ат, сары айгыр деп жазылыш керек. Ал эми сөз мүчөлөрүнүн жазылышы үчүн фонетикалык принцип негиз болот. Эми экинчисин алалы. Биз азыр морфологиялык принцип жөнүндө токтолдук. Башкача айтканда, оңгу сөздөрдүн эч кандай өзгөрүүгө учурабай айтылышы бул эмнекен? Морфологиялык принцип. Эми экинчи фонетикалык принципке токтололу. Бул эмнекен? Башкача айтканда, кыргыз орфографиясында мүчөлөр оңгуга уланганда кандай тыбыштык өзгөрүүлөргө учураса, ошол түрү боюнча жазылышына жол берилет. Мисалы үчүн, бул жерде мында өзүнчө бөлүп алалы азыр. Фонетикалык принципке токтолуш үчүн фонетикалык принцип. Мында кандай кылат экен? Мисалы үчүн, ата деген сөзгө лар мүчөсүн уласак, аталар деген сөз келип чыгат. Бул жерде уңгудо дагы мүчөдө дагы өзгөрүлгөн жок. Мисалы үчүн, энелер деген сөздү алалы. Энелар. Демек энелар деп айтылбайт, эмне деп өзгөрөт экен бул? Энелер. Энелер. Ини деген сөздү алалы. Буга дагы лар мүчөсүн уласак, инелер. Жерде дагы эмне болду? Өзгөрүүгө учурады. Демек мынакей ушул мүчөнүн оңгуга уланган мүчөлөрдүн таасири менен оңгунун өзгөрүүгө учурап кетиши бул эмнекен? Мүчөлөрдүн ушундай оңгу өзгөргөн жери жок. Мүчөлөрдүн мынакей өзгөрүп моундай вариантка ээ болушу эмнекен? Бул фонетикалык принципке негизделет экен. Мисалы үчүн, мынакей лар мүчөсүнүн 12 варианты бар. Жанагы оңгунун аягы үндү менен келгенде, үнсүз менен келгенде, каткалаң үч менен келгенде, мына ушул мүчө өзгөрүп 12 варианты бар. Демек булундай жөндөмөлөрдө дагы ушундай учурайт да, жөндөмөлөрдүн баардыгынын, мисалы үчүн атоош жөндөмөсүнүн мүчөсү жок, эле милик жөндөмөсүнүн 12 вариантты өзгөрүшү, барыш жөндөмөсүнүн 8 вариантты өзгөрүшү, табыш жөндөмөсүнүн 8 вариантты өзгөрүшү, жатыштын 12 вариантта, чыгыш жөндөмөсүнүн 12 вариантта өзгөрүшү мынакей ушул фонетикалык принципке негизделип турат. Кыргыз тилиндеги сөз мүчөлөрүнүн жанагындай жогоркудай болуп оңгунун аякы мурдагы үндүү жана үнсүз тыбыштарга карай өзгөрүп ар түрдүү варианттарда айтылышы өтө мүнөздүү. Алардын баарын бир формага келтирип жазуу тилибиздин фонетикалык законуна эч туура келмек эмес. Кыргыз орфографиясында жогоруда көрсөтүлгөн эки принциптин нормаларын баардык сөздөрдө эле туруктуу боло бербейт. Кээде айрым сөздөрдө мүчөлөр уланганда
морфологиялык принцип сакталбай, фонетикалык принциптин негизинде жазылып кеткен учурлары да болот. Буга мисал келтирип көрөлүк. Мисалы үчүн бул дейсек, бул деген сөзгө дай мүчөсүн уласак, бизде булдай деген сөз жок, ошон үчүн бул эмне болуп кетет экен? Мындай болуп өзгөрүп кетет. Мындай. Демек бул жерде фонетикалык принцип сакталбастан, морфологиялык принцип сакталбастан, фонетикалык принциптин таасири күчтүү болуп кетип, угуу өзгөрүп кетти. Андан сырткары мунун деген сөздү, бул деген сөзгө, нын деген мүчөсүн уласак, деген сөз. Бизде булнун деген сөз жок, ошо мунун деген сөз пайда болот. Мага деген сөздү алалык. Мен деген сөзгө га мүчөсүн уласак, эмне болуп калат экен? Мага. Демек мындай мисалдар толтура. Мисалы үчүн оюн деген сөзүн алалык. Оюн, а мүчөсүн уласак, оюну. Демек мындай мисалдар тилибизде абдан көп. Мисалы дагы бир сөздү алып көрөлүк. Сана. О мүчөсүн уласак, саноо. Өзүңөр көрүп тургандай, биз жана айттык, морфологиялык принциптин негизинде унго эч кандай өзгөрүүгө учурабай, алгачкы формасын сактайт дегенбиз. Ал эми тилибизде айрым учурларда мына ушундай өзгөрүүгө учурап, калган болот экен. Демек бул деген сөзүбүз мынакей мындайга өзгөрүп кетти. Мунун дегени булнун дегенибиз мунун деген эме болуп кетти. Менга болсо мага, оюна болсо оюну, сана дегени саноо болуп өзгөрүп кетти. Эми жанагы республикалык тестирлөөдө же бул тесттерде мына ушундай мүчөлөр көп берилип атат да, жана ОРТга барганда мына ушундайдан жана кыргыз тилинин практикалык грамматикасында мына ушундай эрежелерди билбегендиктен окуучулар төмөнкү баллды алып калган учурлар болуп атат. Демек эми муну биз кайдан билебиз? Жанакы кыргыз тилинин орфографиялык сөздүгү бар. Эгерде ушул өзүңөрдүн мындай бир ката кетирип коюп атканыңарды, ушундайларды билбеген болсоңор, ушул сөздүгү бир баяндама, дил баян жазарда ушул кыргыз тилинин орфографиялык сөздүгүнөн пайдалануу керек.